Assalamu alaikum, урматтуу Багыстыруу каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен Лелектеги Бактабаттан кайтып Баткенге келатабыз. Буюрса 2 февраль Баткен облус администрациясында жолугабыз буюрса. Достор, азыр жолдо келатып, Рават деген жерге түшүп турабыз. Көз кыйыр жетпеген мынакей, ушунчалык сонун аянттар бош жатат. Бул жерге болгону арпа, буудай гана себилет. Алыста көрүнүп турган дүпүйгөн карабактуу айыл бул Рават айылы. Жолдун оң тарабы дагы, сол тарабы дагы бош бойдон эч кандай эгин бак тарак жок. Болгону бул жерге буудай гана айдалат экен. Достор, Кыргызстанда буга окшогон канчалаган жерлер бош жатат. Ушул Рават айылында азыраак суу бар экен, ошол сууну мисалыга кышы менен топтоп көл кылып, ошону тамчылатып суугаруу аркылуу мына ушундай жерлерди дагы буюрса өздөштүрүүгө болот. Мына достор, көрүңүздөр, канчалаган жерлерибиз бар. Мындай жерлер Кыргызстанда 1000 гектарлап саналат. Ушундай жерлерди иштетишибиз керек. Достор, эртеге буюрса Баткенде сиздерди күтөбүз. Келиңиздер, сиздер менен буюрса жакындан сухбатташабыз.